Саламатсыздарбы, кабарлардын толукталган чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Алгачкы күндүн негизги темаларынан кыскача. Ош эл аралык аэропортунда учак кырсыкка кабылды. Бактыга жараша жүргүнчүлөр каза болгон жок. Биринчи аракетинде кона албай, экинчи аракетинде кону тилкесинен чыгып кетип, кырсыкка кабылган. Ош аэропортун жылдыруу зарылчылыгы бар. Кырсыктын себептерин адистер аянттын тардыгына байланыштырышууда. Башка жакка жылдырыш үчүн, башка эме кылыш үчүн анча мамлекет тарабынан, бюджеттен, өкмөт тарабынан колдонуп. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жаз келери менен жаңы үйлөр курула баштайт. Печкасы бар дегенде кышында кыштап чыга турган үйлөрдү даярдап жатабыз. Кече 22 ноябрда Красноярск Ош каттамындагы учак аба майданына конордо кырсыкка кабылды. Анда 153 жүргүнчү болгон. Бактыга жараша адам өлүмү катталган эмес. Жаратылган 7 адам облустук ооруканага жеткирилди. Кырсыктын себептери аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу экенин айтып жатышат. Ош аэропортундагы абал менен кабарчыбыз Адина Досумбетова да таанышып келген. Аба каттам кече түнү Красноярскиден Ошту карай учкан, аба ырайына байланыштуу алгач Бишкекке конгон. Кийин аба ырайы жакшырды деген маалыматтан соң кайра Ошту карай учуп, биринчи аракетинде кона албай, экинчи аракетинде кону тилкесинен чыгып кетип, кырсыкка кабылган. Кырсык авиатрафик компаниясынын каттамында болгон. Учак Ош аба майданына конуп жатканда калың туман болгондуктан жолдон чыгып кеткен. Андан дөңгөлөктөрү жана канаты сынган. Учакта экипаж мүчөлөрү менен 153 жүргүнчү бар болчу. Алардын 7-өө ооруканага түштү. Төгүлдү ояк бияк мындакта канаттары бирдекеге тийип, кайра учуп көтөрүлдү. Чыккандан кийин корктук, ошо маалым корктук. Кайра дагы келип конуп, кайра дагы учуп чыгып, кайра 5 10 мүнөт учуп ошо дагы кайра келип ошо жерге дагы түштү да. Ошо чегарага түштү, кайракчы туман. Самолеттон талага түштү. Таладан мындай самолеттон түшсөк, бар жок туман экен, ат. 5 метрден жол көрүнбөй атат да бизге. Балдар алып качты биздин ар жака. Бардыгыбызды. Эми чоңдорду алып качты, балалар качты. Ошо түшүп кетип атып эле такал жүрүп кетип атып тарактап. Bir жерге барып токтоду да. Ошо түшкөнү билебиз тарактап. Эми бакырдык, уяк буяк болду, адам балдар мына аяктары эшиктери бар экен. Ачып бирдекени таштаганда чыйган. Түшүп ошол жактан неме кылды да. Эми ошо бардыгыбыз ошо эме ызычуу болуп эле чыкты, эми бир жагы өрттөнүп кетти да, баягы канатынан өрт чыгып кетти да. Биз эмеден чыктык да, ошо эменин запасной ишиги алып болот го самолеттун. Ошо жерде аварийный сынып түшүп, ошо жерде полностью кон кетти ошо жерде. Бар жогум кон болуп, аварийный бар ошо жерде, өдө-өдө. Ошо сразу сынып түшүп, ошо жерим жапташ. Сизге ал жерден биринчи кандай жардам көрсөтүлдү? Ого, толго түшүп, анчадан кийин скорый келди, бирок ошо жерде зеленке теккизип, ичине бинт коюп, коркунучта корккондо эмне болгонун билбей калдык да. Мен бар жогум кан, балдар чуркап келип, бар жогум жугушту эжеп келип, бетиме ярым полный кан болуп кетти да. Ооруканага түшкөндөрдүн экөө оор жараталган. Бири башынан жараталса, экинчисинен бели сынган. Бирөө кош бойлуу экенин Ош облустук ооруканасынан билдиришти. 7 бейтаптын бардыгы башынан көбүнчө мындай айтканда сотрясение менен бели кайрылып, ошо ушук менен кайрылган да. Башында айтканда чайкалып, сотрясение головной мозг деп коет да. Чем берки 5-10 караганда экөө оор, бир бейтаптын ошо компрессионный перелом тела деп коет, белинен жаракат алган. Бир ошол бейтап Халида эжекен, бели сынганычы. Ал бейтап жатат. Кош бойлуу аялдан бир бейтап бар. Сыдыкова Индира деген эжекен, 15 неделя болгон экен, боюнда бар. Ал эженин дагы башы чайкалган, ал дагы берки 5 бейтап караганда ал да оор. Ал эже дагы консультант кылып гинекологко жөнөтсөк, ал жактан көрүнүп келди. Бирок ичинде баласы жакшы эле экен, өзүгө тарттык. Учак кырсыктаганына байланыштуу Ош аба майданында каттамдар токтотулду. Ал учурда жүргүнчүлөр качан учарын билбей турушту. Аэропорт жетекчилиги учууну кайра жандантууга кайсыл убакта уруксат берилери боюнча маалымат берген жок. Москвага. Эртең 2 саат 6:30-да кеткен эле, мына задержка болду. Кетип калды, куда чыгып кетти, Кобустан
учуруп калабы дейбиз. Кетпейли дейбиз. Турабыз. Билетиңиздерди кандай кылайын деп атасыздар? Билетибизди карап турабыз, кандай кылыш дейбиз. Үмүт кылып турабыз, учуруп калары деп. Сиздерге азыр кандай маалымат берет? Азырынча маалымат билик, 5 чейин беришке деп атат. Сурап атасыздар беле? Сурап атабыз. 5 деп таблодун көрсөтүп койгон. Биякта бардык рейстер 5 деп турат. Анан бияктан авиакассадан сурасак, болду бүгүн вообще учпайсыңар деп атат. Эртеңден учасыңар. Түнкү рейстер дагы болбойт деп атат. Азыр эми биз Бишкекке барып эмеге кетишибиз керек эле, Казакстангачы. Эми бияктан такси заказ кылып эле кетебиз деп атабыз, сүйлөшүп туруп таксине сабакчы. Аяк жактагы агайларга Биз гостиница албай сүйлөшүп койгонбуз да Казакстандачы. Бүгүн саат 8де бүгүн күнүбүз күйүп кетет. Эми биякта эме деп атпайбы? Ушундай болуп калды деп. Биз сураштырдык, интернет ачып окудук, анан мына кылсак, жана адамдары жакшы экен, ошо адамдар жакшы болсунчу. Калганы эмес. Сиздер бул жактан өздөрү айтпады, кырсык болгон? Жок, кырсык болгон жок, эч ким айткан жок. Бизге айткан ошол эртең менен туманга байланыштуу уча албай сабыз рейстер токтотулат 1 саатка деди. 1 сааттан кийин саат 5ке калтырылды деди бардык рейс. Ошо бойдон сыртка кууп чыкты. Турат. Эртең менен саат 9:30 бери турабыз, Бишкекке учмакпыз. Биз группа, тем более 10 киши актерлор бул жакка гастролдук турне менен келген болчубуз. Кырсыкка байланыштуу жабылган аэропорт 12 сааттан кийин иштей баштады. Азырынча Ош аба майданынын өкүлдөрү расмий билдирүү бере элек. Кырсыктын себептерин иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Ажина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Кыргызстанга Оштогу учак кырсыгын иликтөө үчүн эл аралык авиация комитетинин өкүлү Георгий Ячмен башында турган комиссия келди. Бул тууралуу журналисттерге Жарандык авиация агенттигинин өкүлү Төлөн Арпачиев кабарлады. Орусиядан келген комиссия бүгүн кырсык болгон жерде иликтөө иштерин баштады. Комиссиялар азыр иштеп жатышат. Кара кутуну Москвага алып барып, эмне болгонун тактап чыгыш керек. Толук анализ жүргүзүлүп чыккандан кийин гана бир жыйынтык чыгарылат. Азыр тергөө уланууда. Ош аба майданындагы учак тилкелеринин кеңдиги эл аралык стандартка жооп берет, бирок кошумча жол куруу зарылчылыгы бар. Учуу жана конуу линиясы бирөө болгондуктан бир убакта 2 каттамды кабыл ала албайт. Ал учурда самолеттун бири экинчиси конгуча чейин учуп туруусу кажет. Мында кооптуу жагдай жаралып, айрым учурда кырсыктын катталышына себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан улам адистер аба майданын кеңейтүү зарылдыгын айтышууда. Кененирээк Кылымжан Азамат кызынын материалы. Ош эл аралык аэропортунда учактын кырсыкка кабылышы биринчи жолу эмес, 3-чү ирет катталып жатат. 2011-жылы туман болгондуктан самолет авиатилкеден чыгып канаты сынгандан кийин одарылып кеткен. Экинчи ирет үстүбүздөгү жылдын март айында учуу жана конуу линиясынын тазаланбаганынан экипаж тилкени ачып көрө албай самолет жолдон чыгып кеткен. Үчөөндө тең линиядан чыгып кырсыктаган окуянын себептерин адистер аянттын тардыгына байланыштырышат. Бүгүнкү күндө полосанын кеңдиги международный стандартка жооп берет. 2800 бизден дополнительный полоса курулуш керек. Бир эле азыр бизде учуп конуу Ош эл аралык аэропортунда бир эле полоса бар да. Бир 2 самолет катар келсе баягы улам баягы кичине самолет аэропорттун кичинекей. Ал үчүн мамлекеттик өкмөттүк деңгээлде иштеп аэропорттун полосасын дагы бир полоса кошуу боюнча иштесе болот. Ош аба майданынын тардыгынан улам көчүрүү маселеси үстүбүздөгү жылдын 26 сентябрында өкмөттүн толук курамынын Ош шаарында өткөн көчмө жыйынында каралган болчу. Анда аба майданынын калк жайгашкан аймактан сырткары кеңири аянтка жайгаштыруу жагы айтылган. Аталган долбоорду ишке ашырууну 2017 жылдын стратегиялык планына киргизүү болжолдонгон. Ош шаарынын аэропортун эл аралык ири транзиттик тоомдун деңгээлине чыгаруу максатында модернизациялоо маанилүү элемент болуп эсептелет. Бул боюнча атайын чечим бар. Буюрса келечекте жаңы аэропорт курулат. Эл аралык стандарт боюнча аба майдандын аянтынын кеңдиги 50 гектар болушу керек. Ал эми Ош аэропортунун аянты 20 гектардын тегерегинде. Буга байланыштуу кошумча учуу жана конуу линиясын ачууга тардык кылат. Тилке куруу үчүн аба майданынын аянтын кеңейтүү керектигин серепчилер айтышат. Бая биздики өтө чоң аэропорт бололгон, мен пока буну мамлекет башка жакка жылдырыш үчүн, башка эме кылыш үчүн анча мамлекет тарабынан бюджеттен, өкмөт тарабынан колдонуп аэропорт жагын чоңойтса болот. Только акча жагы гана. Ош эл аралык аба майданынын аэровокзалында кеңейтүү зарылчылыгы бар. Бул маселе өкмөттүк деңгээлде каралышы керек. Ал үчүн мамлекеттен чоң суммадагы каражат керектелерин серепчилер белгилешет. Кылымжан Азамат кызы, Азам Бузрыков, Ынтымак. Башка жаңылыктардан
Милицияны аткандар табыла элек. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Айгүл Давлетбаева журналисттерге билдирди. 19 ноябрь күнү кечки саат 8 чамасында белгисиз эки жаран 27 жаштагы милициянын кенже лейтенанты Актилек Абдубалиевди документ текшерүүгө аракет кылган учурда кол салып атып кетишкен. Ага 3 ок тийип, акыркысы чекесине атылган. Ички иштер министрлиги милицияны өлтүргөн кылмышкерлерди айтып бергендерге 1 миллион сом сыйлык берерин билдирген. Ушул тапта издөө иштери уланууда. Акыйкатчы институту балдар укуктарынын сакталышы боюнча Инсан мууну коомдук фонду менен бирге Бишкектеги убактылуу кармоочу жайларга мониторинг жасады. Анын натыйжасында бир катар мыйзам бузуулар аныкталганы белгиленген. Маалыматта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында 15, 16 жана 17 жаштагы 4 өспүрүм кармалып турганы. Аларды кармоо мөөнөтү мыйзамда көрсөтүлгөн 48 сааттан өтүп кеткени жазылган. Буга байланыштуу акыйкатчы ички иштер министри Мелис Турганбаевке шаар милиция башчысына кайрылуу жолдоду. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жаз келери менен жаңы үйлөр курула баштайт. Бул тууралуу бүгүн биринчи вице-премьер-министр Алык Карашев зилзаланын очогу орун алган Кызыл Суулук тургундар менен болгон жолугушууда билдирди. Курулушту баштоо үчүн жабыркаган ар бир үй бүлөгө 200 000 сомдон сууda берилет. Ал үчүн жашоочулар жаңы жылга чейин үйлөрүнүн кызыл китебин кайра башынан даярдашы керек. Тургундарга кошумча түйшүк болбостугу үчүн көчмө топ жеринде документ иштерин жүргүзө тургандыгын Карашев кошумчалап өттү. Кененирээк кийинки материалда. Биринчи вице-премьер-министр Алык Карашев Алай районуна караштуу Корул айыл өкмөтүндөгү зилзаладан жабыркагандардан кабар алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган айылдагы 19 үйдү жараксыз деп тапкан. Вице-премьер-министр турак жайлардын абалын көрүп чыгып, өкмөт тарабынан көмөк көрсөтүлөөрүн белгиледи. Адистер бүгүнкү күндө үймө үй жүрүп, мониторинг кылып чыгып атат да, бүгүнкү күндөгү так аныкталган акыркыга чейин цифралар бизге берилелек. Biz ага өткөндө өкмөт башчыбыз келип кеткенден кийин атайын жыйын өткөзүп 7 күндүк мөөнөт бергенбиз. 7 күндүк мөөнөтүбүз мына дагы 3 күндөн кийин аягына чыгат. Ошол биз бир 3-4 күндөн кийин алдын ала канча үйүбүз 5-даража, канча үйүбүз 4-даражада, канча 3-даражада ушул үчөөнө жардам берилет өкмөт тарабынан, ошону тактагандан кийин анын суммасын айтсак болот. Андан соң Коңур Төбө айыл өкмөтүнүн Карашору айылына барды. Жер титирөөнүн кесепетинен Карашору айылындагы 11 үй 4-даража, 20 даражада жараксыз деп табылган. Учурда кооптуу дейилген үйлөрдүн жашоочулары чатырлар менен камсыз болушту. Зилзаладан үйү кулап түшкөн айылдагы жакыр үй бүлөгө жергиликтүү бийлик 4 бөлмөдөн турган туракты куруп берүүдө. Бардыгы болуп азыр айтсак, мына 10 үй 5-ci kategoriya, 430 4-ci kategoriya olup çıktı. Andan keyin eğer arızlar düşe turgan bolsa, kayradan komissiya жиберип, kayradan karatıp, адилеттүү чечкенин бардыгын кылабыз. Жер титирөөнүн очогу орун алган Кызыл Суу айыл өкмөтүндөгү Чайчи айылына да барып, чатырда жашап жаткандардын абалы менен таанышты. Учурда зилзаладан жабыркаган жашоочуларга психологдор жардам көрсөтүп жатышат. Ошондой эле акысыз медициналык кызмат көрсөтүлүүдө. Аталган айыл тургундарына да гуманитардык жардам берилди. Бардыгы келип каралашып атат, жардам берип атат, уурулам берип атат. Ушундай жардам бергенине чоң рахмат, ыраазымын. Ушу тең солук болсун бардыгына. Биринчи вице-премьер-министр Алык Карашев Кызыл Суулук тургундары менен болгон жолугушуусунда жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн жаз келери менен жаңы үйлөр курулаарын билдирди. Курулушту баштоо үчүн жабыркаган ар бир үй бүлөгө 200 000 сомдон сууда берилет. Ал үчүн жашоочулар жаңы жылга чейин үйлөрүн кызыл китебин кайра башынан даярдашы керек. Ал тургундарга кошумча түйшүк болбостугу үчүн көчмө топ документ иштерин жеринде жүргүзө тургандыгын Карашев кошумчалап өттү. Тургундар бир жумадан кийин мобилдүү үйлөр менен камсыз болушат. Чолпон Калбек кызы, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде жер титирөөдөн жабыркаган Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчи айылындагы тургундарына өкмөт тарабынан көңүл бурулбай жатат деген маалымат жарыяланган. Бүгүн айыл тургундары маалымат жыйын өткөрүп, жабыркаган үй бүлөлөр өздөрүнүн жеке автоунааларында күн көрүшүүдө деген маалыматты четке кагышты. Бул чындыкка дал келбейт. Эң негизгиси адам өмүрүнө зыян келбегенине ыраазыбыз. Мамлекет тарабынан да өз убагында көңүл бурулуп, жабыр тарткандарды жылуу чатыр, көмүр, отун менен камсыз кылышты. Мындан ары турак жай курууга да жардам көрсөтүшөрүн билдиришти деген сөздөрүн айтышты. Айта кетсек, бүгүнкү күндө Чайчи айылында зилзаладан жабыркагандарга азык-түлүктөр жеткирилүүдө. Жана Ош шаарындагы жеке мекеме ишканалардын кызматкерлери, өкмөттүн нарын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери бир күндүк иш эмгек акысын которушту. Мындан сырткары айылдыктар чатырлар менен камсыз болушту. Айылда адамдар машинада жаттат, МЧСтен
жардам болбой атат деген ал туура эмес. Аларга мамлекетибиз карап турбай, жетекчилик тараптан жогорку мамлекеттик деңгээлде эртеси күнү гана премьер-министрибиз Сариев баш болуп президентибиздин тапшырмасы менен келди. Андан губернаторубуз чогуу болду ал жерде. Ошол жерде биздин жашоочуларыбызга эң башкысы кышкы турак жай куруу үчүн маселесин чечип берип келди. Жайыттын ижара акысын жергиликтүү бюджетке берүү сунушталууда. Бүгүн парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин жыйынында быйыл жайыттардын ижара акысынан гана 100 миллион сом жыйналгандыгын маалымдады. Депутат Мирлан Бакиров бул маалымат расмий түрдө берилбегенин айтты. Буга байланыштуу Бакиров жайыттын ижара акысын 3/1 бөлүгүн жергиликтүү бюджетке калтыргандай кылып, тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтты. Айыл чарба министри Турдин Бекбоевдин айтымында учурда республикада 433 жайыт комитети бар жана алар тарабынан чогулган каражат эч жерде катталбайт. Андыктан өкмөттүн жыйынында бул акчаларды жергиликтүү бийлик органдары тарабынан атайын эсептин негизинде чогултууну сунуштарын белгиледи. Өткөн дем алыш күндөрү Ош шаарында улуттар аралык ынтымакты бекемдөө максатында достук фестивали болуп өттү. Анда 9 мектептен келген окуучулар ар улуттун ырларын аткарышып, кыргыз, орус, өзбек жана татар элдеринин улуттук бийлеринде тартуулашты. Фестивалдын жүрүшү кийинки материалда. Достук фестивали Ош шаарынын Амир Темир аймактык кеңешинде өткөрүлдү. Ага аталган аймактагы 9 мектептин окуучулары катышышты. Алар кыргыз, орус, өзбек жана татар улутунун элдик ырларын ырдашты. Кылымга сереп жаралган кыргызым манасастан. Аталган фестивалга катышкан окуучулар ар тараптан өз өнөрлөрүн тартуулашты. Улуттук кийимдерди кийип, түрдүү элдердин бийлерин бийлешти. Катышуучулар ар улуттан куралганы менен ажар повестинен үзүндүнү кыргыз тилинде аткарышты. Менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш, бүткүл адам баласына балта урган зүлүм күч. Абдан жакты бул жерде балдардын даярдыктары, жакшы даярдангандыгы бизге өтө таасирлүү болуп чыгат. Достук фестивали 2 жылдан бери жер-жерлерде өткөрүлүүдө. Негизги максаты улуттар аралык ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Иш-чара ЮЗОФОШ коомдук бирикмеси жана Ош шаардык жаштар комитети менен биргеликте уюштурулган. Жаштарды кызыктырган чыгармачылыктар. Бул чыгармачылык аркылуу биз жаштарга эмнени үндөйбүз? Биринчиден алардын кызыкчылыгы канааттандырышат. Экинчиден аларга ар кандай лидерство, толеранттуулук болууга жана мындай патриоттук сезимдерди оготууга багытталган. Жаштар иштери боюнча комитети ушул коомдогу бардык катмарлар менен бардык тараптар менен иштешүүгө ачык экендигине кабар берет биринчиси. Экинчиден ушундай бир демилгени көтөрүкчүлүк, ушундай бир долбоорлорду алып келген тараптар менен сөзсүз түрдө биз эшигибиз ачык. Иш-чарага күбө болгон жергиликтүү тургундар улут аралык ынтымакты чындаган саамалыктар байма-бай болуп турса, достук мамиле дагы да бекемделет деген ойлорун айтышты. Белгилей кетсек, учурда достук фестивали өлкөнүн 5 шаарында өтүп жатат. Динара Керимова, Самат Сайдамат уулу, Мунар Арзбек уулу, ынтымак. Эми болсо дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен таныштырабыз. Кишинердин 12 жылдык башкарууду уругулап, мындан ары Аргентинаны оппозиция башкарат. Президенттик шайлоодо оппозициялык партиядан талапкер болгон Маурисио Макри шайлоочулардын 52% добушуна ээ болуп жеңишке жетишти. Макри Буэнос-Айрестин мурдагы мэри, ал учурда эл менен биргеликте өзүбүз кыялданган Аргентинаны курабыз деп жар салып жаткан кези. Аргентинада президенттик шайлоону оппозициялык партиядан Маурисио Макри жеңип чыкты. Ал шайлоочулардын 52% добушуна ээ болгон. Анын жеңиш үчүн Фронт партиясынын атаандашы 48% добушка ээ болуп, Макриден артта калган. Учурда Маурисионун тарапташтары ийгилигин майрамдап жатышат. Оппозиционердин жеңиши Киршнердин 12 жылдык башкарууда орун талкалады.
Маурисио Макро Буэнос-Айрес шаарынын мурдагы мэри, андан сырткары Бока Хуньерас футболдук клубунун экс-президенти. Ал бизнес жаатына реформа киргизүүнү жана инвесторлор менен байланышты күчөтүүнү пландап жатат. Мага ишенгениңер үчүн рахмат айтам. Биз биргеликте Аргентинанын келечегин курабыз. Биз кыялданган өлкөнү курабыз. Анын атаандашы Даниэль Стиоле жеңилгенин ачыктады. En primer lugar, por la voluntad popular. Эл жаңы башчыны шайлап алды. Мен азыр гана Мекир менен байланыштым. Мындан ары өлкөнүн келечеги үчүн мен ага ийгилик каалайм. Deseándole éxito por el bien de nuestro país. Мурдагы президент Кристина Фернандес де Киршнер мандатын тапшырды. Анын убагында эл экиге бөлүнүп, бир тарабы жумушчулардын укугун коргоп жатканын колдосо, экинчи тарап экономикабыз өспөй жатат деп ага айып таккан. Маалыматка ылайык, Стиоле Киршнердин кадры болгондуктан аны колдогондор аз болгон. Таиландда пилдер параты болуп өттү. Сурен провинциясындагы иш-чара 60 жылдан бери белгиленип келет. Бирок адистер бул жылкы самалыкта чоң жаныбарлардын жүрүшкө келиши боюнча Азияда жаңы рекорд коюуга жетишкенин айтышууда. Ага жалпысынан 250 пил алынып келинди. Таиланддын Сурен аймагында аталган жандык багуу боюнча алдыңкы орунда турат. Анда жергиликтүү тургундар менен кошо 200дөн ашуун пилдер жашайт. Таиланддын Сурен провинциясында салтка айланган пилдер парады өткөрүлдү. Самалык 60 жылдан бери белгиленип келет. Бирок бул жылы баары өзгөчө болду. Бүгүн Азияда парадка келген пилдердин саны боюнча жаңы рекорд коюлду. Мында жалпысынан 250 пил алынып келинди. Иш-чарадан кийин чоң жандыктарга 400 метр узундуктагы столго сый тамак уюштурулган. Ага 67 тонна мөмө жемиштер коюлду. Бул көрүнүш туристтерди да өзүнө тартты. Мен мында Сурендеги пилдерди көргөнү келдим. Эртең менен эле шашылып келип алганмын. Бул жерге келээрде мурда интернеттен уккан элем. Пилдерге ээлери урой мамиле жасап, уруп сабап багышат дегенде. Бирок мында көрүп турамын, баары жайында экен. Абдан сонун. Жандыктарга аябай сылык мамиле жасап, жакшы карашат экен. Таиланддын Сурен аймагы пил багууда алдыңкы орунда турат. Анда жергиликтүү тургундар менен бирге 200дөн ашуун пилдер жашайт. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак ЧККЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен кесиптешим Райхан Орозбекова тааныштырат. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, 24 ноябрга алынган аба ырайы маалыматы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайынын демөөрчүсү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдер дүкөнү. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча эртең жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында -4, 1 градус, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас областында кечкисин 5 градус суук, күндүзү
күндүзү 5 градус жылуу. Ысык Көл областында кечкесин 5 градус уук, ал эми күндүзү 5 градус жылуу болот. Нарын областында кечкесин -3, -8 градус уук, ал эми күндүзү 5 градус. Баткен областында кечкесин -3, 2 градус, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Жалал Абад областында түнкүсүн 5, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу болот. Ош областында кечкесин 5, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Борбор калабыз Бишкек шаары боюнча 24 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн туман түшүшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус уук, күндүзү 3-5 градус жылуу болот. Ордолоо шаарында 24 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиздер 24 ноябрга алынган аба ырайы маалыматы менен тааныштыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Чокойчу эң сапаттуу бут кийимдерди күнү. Атыжан Марайхан Орозбекова, аман болуңуздар.